Фемида өкүлдөрүнөн коомчулук бир гана адилеттүүлүктү жана ачыктыкты күтөт. Бирок соттук чечимдер карапайым калкты канааттандыра бербейт. Ал эми бир топ жылдан бери реформаланып келе жатат деген сот системасы ушул күнгө чейин бюрократия жана коррупциядан арыла албай жатканы жашыруун эмес. Сот системасы ишмердүүлүгүн коомчулукка ачыктоо жана аны менен кабардар кылып туруу үчүн сот чекит KG сайтын ишке киргизди. Бул даректен жарандар сот жыйындары кайсы мезгилде, каерде өтөөрү тууралуу маалыматтарды алып турат. Ошондой эле Фемида өкүлдөрүнүн актылары да жарыяланып турмакчы. Портал бир гана сотторго же юристтерге эмес, жөнөкөй жарандарга да жеткиликтүү. Система автоматически. Сотто карала турган иш кайсы сотко берилерин АИС системасы өзү аныктайт. Мисалы 2616 деген номурдагы иш Садырова Чынара дегенге тийди. Көрүп турганыңардай системанын ишине кийлигишкен жокмун. Система сама вычислила, я никак не участвовал. Мындан сырткары сот отурумдары өтө турган жайларга фото жана видео байкоолор орнотулат. Бул сот процесстеринин ачыктыгын камсыз кылып, Фемида өкүлдөрүнүн жоопкерчилигин күчөтөт дешет адистер. Данная система ускоряет нашу работу. Бул система биздин иштин ылдамдыгын тездетип, автоматташтырат. Адамдын кийлигишүүсүнө да жол бербейт. Для нас он очень удобен. Жогорку сотто иштер автоматтык түрдө бөлүштүрүлө турган система дагы ишке кирди. Ошондой эле сот иштерин жүргүзүү электрондоштурулууда. Бул саамалык сот процесстеринин жүрүшүндө ачыктыкты камсыздап, системадагы бюрократия жана коррупцияны токтотот. Муну менен катар дооматтанган жак менен сот кызматкерлеринин ортосундагы чырды азайтмакчы. Ушул соттун өндүрүшүндө же иш каралып бүтүп кеңседе турган учурда, архивде турган иштерди ошондой эле ушул АИС менен таап өтө оперативдүү бат маалымат берүү мүмкүнчүлүгүнө АИС бизге шарт түзүп атат. Сот процесстеринин санарипке өтүүсү Фемида өкүлдөрүнүн ишин гана жеңилдетпей, жарандарды ашыкча түйшүктөн арылтат. Эң негизгиси эл арасында сот системасынын адилеттүүлүгүнө ишенимди кайтарышы мүмкүн. Сарамжалдуу пайдалануу максатында Чынара Нурсейитова, Элиза Балбакова, Алтынбек Кубанычбеков, Нью ТВ.